Кутмандуу күнүңөр менен, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн биз силер менен 10 класста өтүлүүчү кыргыз тили боюнча кайтарым байланыш сабагын өтөбүз. Анда эмесе өтүлгөн темаларды бышыктап эсиңерге салалы. Анда эмесе мен бүгүнкү сабагымды кыргыз элинин белгилүү акыны Алык Осмоновдун ыры менен баштайын. Ата журт. Жазда башка, жел тийбесин абайла. Көпкө турбас, мобул турган сур булут. Бүт тартыңды өз мойнума алайын. Сен оруба, мен оруюн. Ата журт демекчи, анда көңүл буралы. Biz дистанттык окууну улантып жатабыз. Бүгүн биз биринчи күнү биз орус тил сабагынан жана башка сабактардан өттүк. Бүгүн биология жана орус тил сабагынан болду. Бизге бул дистанттык окууну бизге ата-энелерибиз бардык шарттарды түзүп берди. Жана ошондой эле биз мугалимдерге ыраазычылык айтып кетебиз. Себеби алар алыстан болсо дагы алар бизге жардам берип, тапшырмаларын жиберип, биздин билимибизди өнүктүрүүгө жардам берип жатышат. Биз быйыл бүтүрүүчү класс болгонубузга байланыштуу биз буну жоопкерчилик менен карашыбыз керек. Жана ошондой эле биз өзүбүздүн билимибиз үчүн, өзүбүздүн келечегибиз үчүн бул окууну дагы уланта беришибиз керек. Биз бардык ушул дистанттык окууну уюштургандарга жана мугалимдерге, ата-энелерибизге чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Демек балдар, биз анда мурда өтүлгөн темаларды эсиңерге салуу үчүн кайтарым байланыш жүргүзөбүз. Биринчи, морфология илими жөнүндө эмнени билесиң? Этиштин милдети, кызматы жөнүндө айта аласыңбы? Этиштин түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Этиштин татаал формалары, кызматы, бөлүнүшү жөнүндө эсиңе сал. Этиштин татаал формалары деп эмнени айтабыз? Негизги жана жардамчы этиш деп эмнени айтабыз? Анын белгилери, кызматы. Демек балдар, биз бүгүн силер менен кошо сыналгыдан көргөн онлайн сабакты кайтарым байланыш жүргүзөбүз. Этиштин татаал формалары эки же андан ашык этиш сөздөрдүн бир мааниге бириккен тобу аркылуу уюшулат. Бирок алардын тутумун түзүп турган бөлүктөрү берген маанилери боюнча бирдей даражада болбойт. Алардын бири кыймыл-аракеттик негизги маанини билгизет да, калгандары анын маанисин толуктайт. Грамматикалык жактан ал маанини жыйынтыктайт. Ушул өзгөчөлүгүнө байланыштуу алар өз ара негизги жана жардамчы этиштер болуп бөлүнөт. Негизги жана жардамчы этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп уюмдашып келип, кеңири маанидеги кыймыл-аракетти билдирсе, этиштин татаал формалары деп аталат. Ал эми мисалдардагы баса белгиленген чакчыл формасындагы этиштердин алгачкы лексикалык маанилери сакталган жана сөз болуп жаткан окуядагы кыймыл-аракеттин негизги түшүнүгүн билдирип турат. Ошондуктан этиштин татаал формасынын тутумундагы мындай этиштер негизги этиштер деп аталат. Ал эми кыймыл-аракеттин үчүнчү жактагы субъект тарабынан аткарылгандыгын, ошондой эле сөз болуп жаткан учурда алда канча мурда болуп өткөндүгүн көрсөттү. Демек мындай этиштер жардамчы этиштер деп аталат. Анда эмесе балдар, биз окуу китебиңерди алгыла дагы, дептериңерди алып, бүгүнкү числону жазып, көнүгүштейбиз. Демек, 137 беттеги 109 көнүгүүнү карайлы. Мында көнүгүүнү жазып бүтүп, силер тиешелүү чектин ордуна туура этиштерди коюп жазабыз. Анда эмесе жазган дептериңердеги туура жолуңарды текшерели. Демек, кайсыл этиштерди кое алабыз? Демек, бул жерде туура болсо, анда азаматсыңар. Демек,
Деттердеги жазууларды текшергиле. Экөө караңгыда темселеп жүрүп, куурап түшкөн чейдектерден бир далай чогултуп келишти. Бул жерде чогултуп келишти. Негизги жана жардамчы этичтердин алдын сызабыз. Андан кийинки күлсүн да ордунан тура баштады. Бул жерде дагы негизги жана жардамчы этичтерди таап белгилейсиңер. Демек, жазылган көнүңөрдү текшерип, талдап, мага жибересиңер. Демек, ким аткарган болсо, азаматтар. Андан соң, балдар, дагы бир көнүгүү берем. Бул элективдүү тест. Анда эмесе ал тест менен таанышасыңар. Көңүл буруп тургула. Этичтин татаал формалары мааниси жактан кандай болуп бөлүнөт? А. Жөнөкөй татаал. Б. Негизги жардамчы. В. Туунду туубаса. Этичтин татаал формалары кандай жасалат? А. Этичтердин айкашуусу аркылуу. Этиш менен атоштордун айкашуусу этиш, кен, эле, бейим аркылуу. Б. Ыңгай жана мамиле этиштер аркылуу. Г. Өткөн чак этиш. Демек, ушул тесттерди белгилеп, кийинки сабакка мага көрсөтөсүңөр. Демек, балдар, бардыгыбыз замандын татаал кырдаалына байланыштуу ушундай шартта окуп жатабыз. Демек, сабырдуулукту каалаймын. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кимге керек ата эненин көз жашы. Эгер кел деп ата мекен чакырса, аманбыдан кош деп деген сөз жакшы. Демек, балдар, саламатта калгыла. Мен Эмилбек кызы Маржана, номер 28 Учар орто мектебинин 10 классында окуйм. Учар орто мектебинин мугалимдерине, өзүм мен окуткан эжекелериме терең ыраазычылык билдирем.